Мына ошентип 2 сааттык убактыбыз артта калды, кадырман теле көрүүчүлөр. Биз менен бирге болуңуздар. Алдыда болсо биз жарым сааттык убактыбызда спорт жаатында кеп кылалы деп турабыз. Ооба. Биздин болсо эң акыркы жана эң шамдагай конокторубуз келип калган учуру Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, алыш күрөшү боюнча ага машыктыруучусу Кабыл Борубаев. Жана ошондой эле Азия оюндарынын чемпиону жана дүйнөнүн бир нече жолку чемпиону Мерим Момонова жигебиз келип отур. Саламатсыздарбы? Кутматтаңыздар менен. Кош келипсиздер. Медальдарды көргөндө эле көз жайнайт. Бунун бардыгы тең Мерим эжекебиздики. Эң сонун. Келиңиздер, эми алдыда болуп турган иштер жөнүндө, алыш күрөшүнүн бүгүнкү күндөгү абалы жөнүндө кеп кылып баштайлы агай. Андан кийин Мерим эжекебиздин дагы жеке ийгиликтерине баш багабыз. Алдыда боло турган мелдештер мына Кудай буйруса мына 15 февралда Кочкор районунун Акжар деген айылында биздин кубок, ачык кубок, президенттин кубогу болот, ачык кубок. Анткени ошол биздин федерациянын вице-президенти ошол атасынын элесине алып. Анткени анын атасы ошол Урмат деген жигит болчу, каза болуп калган. Ушул алыш күрөшүндө Байман Эркинбаев менен аябай кандоо болгон. Ошол Байман Эркинбаев түптөгөн да бул күрөштү. Ошондо бул дүйнөгө чыгарыш үчүн ошол Урмат инибиздин дагы салымы аябай чоң болгон да. Ошондуктан ошол мындан ары ошол кубок президенти деп туруп, президенттин кубогу деп туруп, ачык кубогу деп туруп, ошол жылда өтө турган турнирге айландырдыбыз да. Жакшы. Анан 200дөй спортчунун келиши күтүлүүдө деген дагы маалыматтар бар экен. А бул эл аралык болобу? Эл аралык, ачыкта. Ачык кубок. Анткени азыр уже 4 мамлекет келип атат. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, анан Кыргызстандын бүт Кыргызстан боюнча спортчулар катышат. Жакшы. Эң сонун. Буйрса бул жеңилдеги баягы жеңүүчүлөр менен дагы маектешебиз деген ойдобуз алдыда. Анан деги эле Кыргызстандагы алыш күрөшүнүн абалы жөнүндө кеп кылып берсеңиз. Азыркы кезде алыш күрөшүнүн абалы жакшы жолго түшүп калган. Анткени бул күрөш дүйнөлүк аренада жүргөн күрөш. Мындай айтканда дүйнөдө белбоо күрөштүн түрү көп экен. 2000дей түрү бар экен дүйнө жүзү боюнча. Ошолордун арасынан суурулуп, ушул алыш күрөшү алдыга чыгып кетти да. Фила уюму, мурун Фила дейтиле, азыр United World Wrestling деп коет, күрөш уюмдар. Ошол жерде член болуп катталган да, азыркы күндө. Ошол дүйнөлүк аренага чыккан күрөш болгондуктан Кыргызстанда азыр аябай жакшы көңүл бурулуп, жакшы жолго түшүп калды десек болот. Жакшы. Ал эми Мерим эжекебизге дагы убакытты бөлүп, эжеси эң биринчи эле теле көрүүчүлөргө аябагандай кызык болуп атса керек, кесиптеш. Эмнеге спортчу милициянын баягы формасы менен келди. Ооба, депчи. Өзүңүздүн кесибиңиз жөнүндө айта кетиңиз, жана ушунча медалды канча жылдан бери үзүрүн көрдүңүз? Да башка дагы медаль дагы жетишпей калдык. Столго чыкпай каламын. Негизи мен 16 жашымдан баштап эле чоң спорттомун. Ошондон бери топтогон мен эмгектерим десем болот. Ошол көптөн тер эмгегимди кетирип ошо Кыргызстан үчүн ошол медальдарды алып келдим, желейин желбиретип. Андан азыр болсо, азыркы учурда мен патрулдук милицияда иштеп атам. Өзүм азыр жумуш учуру болгондуктан бияка прямой эфирге форма менен келип калдым. Эң сонун. Анан ошол жакта дагы ошо кыргыз элиме кызмат кылайын деп, кылмыштуулук менен күрөшөйүн деп ошол жака кызмат өтүп баштадым. Эң сонунда элестетип койдум да, кесиптеш патрулдук милиция болсо, анда кичине коркуш керек экен да. Жөнөкөй адамдар эмес экен да, анткени Мерим айымдай болгон айымдар болсо көтөрүп чаап туруп эле. Заматта да. Деги эле мына ушул бир мотивациялык видеону көрүп калдым эле. Тренер сурап атат өзүнүн баягы шакирттеринен, окуучуларынан. Медаль эмнеден жазылаарын билесиңер билсе, баары айтып атат. Ооба, билебиз агай, кадимки эле металлдан жазалат, алтындан, күмүштөн десе, жок, булар силердин териңер менен жазалат деп.
силер чачкан тер менен, энергия менен жасалат деп. Бул үчүн чындыгында өтө көп энергия талап кылынат, өтө көп эмгек кылыш керек. Баягы кыздардын ушул күрөшкө келишине дагы айрым учурларда ата-энелер көп баягы каршылык болот. Сизде мындай жагдайлар катталдыбы? Албетте, мен негизи чоң спортко келатканда мен апам эне деген негизи эне да, анан кийин аябай каршылык көрсөткөн, кыздарга кереги жок депчи. Анан болбой эле атам колдоп, андан кийин дагы апам деле эми эмгек кылып ушуну алып кеткенимди көрүп дагы колдоо көрсөтүп баштады да. Анан өзү деле ойлоду болуш керек, өзүнүн койгон максатына жетпесе бул спорттон деле кетпейт окшойт депчи. Анан ошон үчүн колдоо көрсөтүп азыркы учурда дагы деле машыгууларымды кылып атам. Анан бул сиз айтып кеткендей аябай эмгек тер деп атпайсызбы? Бул менин гана эмгегим жана терим эмес, бул ошо менин машыктыруучуларым, ошо менин жанымда жакын адамдардын дагы эмгеги десем болот. Жакшы. Ушунча медалдын арасында азыркы кезде эң бийик турган жеңишиңиз кайсыл болуп атат? Эң бийик негизи бул дүйнөлүк чемпионаты болот. Ошол сиздин колуңуздагы медаль. Жоңгарман эмес. Туурасында калып турмун. Андан тышкары мен үчүн эң чоң медалим деп, бул менин биринчи медалим деп эсептейм, биринчи жеңишим. Бул чемпионат Кыргызстанда болчу, жаштар арасында дзюдо күрөшүнөн болчу. Күрөштүн канча түрү менен машыктыңыз? Мен негизи дзюдо күрөш менен баштагам. Анан 2014-2015-тен баштап ошо алыш күрөшү менен күрөшүп баштадым. Эң сонун. Агай ушул машыктыруучу катары айтсаңыз, алыш күрөшүнө келиш үчүн фундамент кайсыл күрөштөн түптөлсө бекемирээк болот ошол спортчунуку? Негизи алыш күрөшү бул өзгөчө башка спортко окшобогон күрөш да. Анан бардык эле спорттун түрлөрүнөн келген спортчулар тез эле кабыл алып алат да бул күрөштүчү. Анткени бул баягы ата бабадан калган күрөш. Бул баягы элдин арасында жүргөн күрөш. Карапайым эл да түшүнгөн күрөш да. Маселен башка күрөштөрдү карапайым эл күрөштөрдү түшүнбөйт да. А муну мындай той тамашаларда, майрамдарда болуп тургандыктан кемпир шалдарда отуруп алып калыстар менен талаша берет да, могу жериң сен туура эмес кылдың депчи. Ошон үчүн бул аябай түшүнүктүү күрөш. Ошондуктан баягы грек-римдер болобу, вольниктер болобу, эми дзюдоисттерге бир аз жеңилирээк да, эртерээк жакыныраак. Сиз айтып атпайсызбы, баягы эл арасындагы күрөш бул депчи, чындыгында буга чейин ушул кыргыз күрөшү той тамашаларда баягы ойнолуп келген балбандар арасында. Анан ар бир биздин аймакка тиешелүү өздөрүнүн бир баягы эрежелери бар. Өздөрүнүн салт санаасына, географиялык шартына жараша. Анан ошонун баардыгын чогултуп келип туруп, бирдиктүү баягы профессионалдык деңгээлде бирдиктүү бир эреже иштеп чыгыш керек болду да. Туура. Ошону сиздер кыргыз машыктыруучулар иштеп чыктыбы, же болбосо ошол дүйнөлүк күрөш уюму менен биргеликте иштелип чыккан эрежелер? Бул башында бул 2002-жылы Байман Эркинбаев ушул күрөштү түптөп, эрежесин иштеп чыгышып, көптөгөн адамдар менен кошулуп. Анан дүйнөгө сунушташканда момундай күрөш бар. Бул кылымдан бери келаткан күрөш, көргүлө деп дүйнөгө сунуштаганда дүйнө жүзүнө жагып калды да бул күрөшчү. Башка күрөштөргө окшобогон, бул баягы национальный болгондуктан бул аябай кызыктуу, түшүнүктүү, анан баягы орусча айтканда азартный күрөш деп коет го. Ошол Байман Эркинбаевдин түптөгөн күрөшү. Бул эми көп мамлекеттерде күрөшүлөт да бул күрөшчү. Бир эле Кыргызда эмес, бүт мамлекеттерде күрөшөт, бирок ошонун түптөп эрежесин иштеп чыгып, кыргыздын күрөшү кылып туруп дүйнөгө чыгарып койду да. Ошол жак өтө чоң бир жеңиш. Аябай чоң жеңиш, аябай чоң жеңиш. Эми Кудай буйруса Олимпиадага кирет деген үмүттөбүз. Буйруса, Азия оюндарына кирген, спорт аккордторго кирген, азыр эми ошол күрөш уюму аябай катуу аракет кылып атат Олимпиадага киргизгенге. Анткени Олимпиадада мындай күрөштүн түрү жок экен. Экинчиден СНГ мамлекеттердин арасында бир дагы спорт кире элек. Деги эле мусулман дүйнөсүндө бир дагы спорт Олимпиадалык оюндарга кире элек. Эгерде алыш күрөшү кирип кете турган болсо, бул өтө чоң жеңиш болот. Буйрса, албетте Олимпиаданын курамынан ушул оюнду көрүп калсак, биз үчүн да чоң сыймык болот, агай. Анан айтсаңыз, баягы бул күрөштүн 2000дей түрү бар экен деп калдык.
Бизге тектеш элдердин бардыгында эле барбы ушул алыш күрөшүнө окшош Бар. күрөштөр? Маселен мына кошуна Өзбекстан, Тажикстан, Туркменистан, Иран ушул бизге жакыныраак болуп аткандар ушулар да. Күрөшүбүз бир аз окшош жакыныраак болуп аткандар. Анан башкалары да бар, эми ал кичине алысыраак. Бар, бирок бар эрежелери башка. Маселен бизде кыргыз күрөш бар эмеспи? Ооба. Кыргыз күрөш бар. Биздин алыш күрөшкө окшошуп кетет, бирок кээ бир жерлери. Ушул сыяктуу күрөштөр көп экен да дүйнөдөчү. Негизи эле ушу күрөш боюнча Кыргызстан кайсы бир рейтинг боюнча кандайдыр бир орундан да эсептеп келсекчи, этап боюнча бир канчанчы орунда туруп калабыз? Алыш күрөшү боюнчабы? Негизи эле күрөш боюнча, алыш күрөш болбосо деле. Андай рейтинг чыгарыла элек, просто ар бир күрөштүн түрүнөн чыгарат да рейтингтичи. Анда алыш күрөшү боюнча. Алыш күрөшү боюнча бизде дүйнөлүк ареналарда биз ушу өзүбүзгө чектеш Түркменистан, Өзбекстан, Тажикстандар менен ат салышып келебиз. Россия, Иран дегендей. Ошолор менен ат салышып келебиз. Кээки жылдары бизди утуп коюп атышат. Түркмендер утуп коюп атат, бир туруп өзбектер утуп кетет, бир туруп кыргыздар биз утуп кетебиз дегендей. Мына акыркы дүйнөлүк чемпионатта биз командалык биринчи орунду алдык да. Эң сонун. Ошол 275 спортчу катышты 27 мамлекеттен. Ошонун арасынан Кыргызстан биринчи орунду ээлеп. Жакшы көрсөткүч бул да. Мерим эже, өзүңүздүн буга чейинки машыгууңуз жумушуңузга, кесибиңизге таасирин тийгизеби? Кайсыл жагынан тийгизет таасирин? Азыркы учурда мен патрулдук милицияда ошо менин кесиптештеримди самбо ыкмаларына үйрөтүп, ошол орусча айтканда физподготовка жагына даярдайм. Бул дагы менин ошо спорт жагына көбүрөөк көңүл бурулат да. Андан тышкары ушул учурдан пайдаланып, ошо менин жетекчилеримди Алмаз Карыпович, анан Канат Сагынычтерди чоң ыраазычылык билдиргим келип кетет. Анткени ошол мен спорт жагында жүргөнүмө дагы карабай ушундай мага колдоо көрсөтүп келишет. Ошо машыгууларыма ошондой эле убакыттан кичине менин кызмат учурунда мүмкүнчүлүк берип атышат ошо. Жакшы. Алдыда мына ушул машыгууларды улантып атам деп калдыңыз. Алдыда кандай бийиктиктерди багындырсам деп турасыз дагы? Азыркы учурда эң негизги эле менин биринчи максатым бул агай айтып кеткендей нарындагы 15-деги мелдеш. Андан кийин бизде 9-мартта Кыргызстан биринчилиги болот. Ошол менин эң биринчи максатым, анткени биринчилик, Кыргызстан биринчилигин унутпасам, Азия жана эл аралык деңгээлдеги мелдештерге чыкканга мүмкүнчүлүгүм болбой калат да. Буюрса дагы ийгиликтериңизди көрүп кубанат экенбиз анда. Агай, деги эле ушул алыш күрөш кыздар арасында кандай орунда азыр? Кыздар арасында да азыр аябай жакшы өнүгүп баратат. Кызыгууну жаратат. Аябай. Анткени дүйнөлүк немеде, мисалы үчүн ислам мамлекеттеринде көп ислам мамлекеттеринде күрөшпөйт экен да кыздарчы. Негедир жанагы баягы жабынып жүрүшөт да. Ооба. Баягы дзюдодон дагы күрөшөт экен, бирок коркушат экен да. Жанагы күрөшүп атканда денелери көрүнүп ачылып кетеби деп. Ошол Иранда мисалы үчүн башка күрөштөргө күрөшпөйт да кыздар. Алыштан башка. Алышка гана күрөшүшөт да. Ошон үчүн азыр дүйнөдө аябай ушу кыздар аябай тез өнүгүп баратат. Олимпиадага кириш үчүн албетте кыздар катышыш керек экен да. Эгер олимпиадада кыздар болбосо олимпиадага киргизе албайт экенбиз да. Гендердик саясат боюнча. Негизи эле өзүңүздүн тажрыйбаңызда да негизи кыздарды баягы машыктырган оңойрокпу же баягы мырзаларды? Мындай келсек, баягы эң биринчи эле айтып калдыңыз го, азыркы убакта кыздар аябагандай тез өнүгүп, аябагандай жакшы жыйынтыкты алып келип атат депчи. Мен өзүм 6-7 жыл башкы машыктыруучу болуп иштедим да. Ошол кезде мен башкы машыктыруучу болуп иштеп жүргөндө Меримди ага машыктыруучу кылып жумушка алганбыз да. Ошол кезде Мерим кыздарды кичине Кыргызстанда кичине кыздарды түптөгөнгө жардам берип түптөдү да. Анан мен өзүм кайра Меримдин ордуна ага машыктыруучу болуп, кыздардын ага машыктыруучусу болуп мен өзүм кайра дайындалдым да. Анан башкы машыктыруучуга бир өзүнүн спортсмен жигитти коюп, анан мен азыркы күндө ушу кыздардын
башкаруучусу. Ага, баштыруучусу. Кошумча кетсек негизи кыздар менен иштеш кыйыныраак да балдардан караганда. Анткени кыздардын характери болот, анан кээ бир жакта назик болот, кээ бир жакта тарыныштар болот, баттарынып калат эмеспизби? Анан кийин кыздар менен иштеш кыйыныраак да. Кыйыныраак өтө. Анан агай бирок кыздар менен аябай жакшы тил табып, мындай иштешкени жакшы да, ошондуктан кайра кыздарды алып кетти да. Алардын психологиясын табыш өтө оор болуш керек. Мен маселен мерим баягы мен биринчи тренери катары эсептелем менчи. Анан көбүрөөк көңүл бурам бияка. Анан ошол жерден башталат ананчы. Ошол жерден башталат. Мерем баары ошол жактан башталат да. Мерем, конечно мерем. Биз аялдар кызганып кетебиз да, Бул жакта да ушундай тиреши бар. Негизи баарын эле тегиз карайм. Тегиз карайм баягындай. Мен баягы ведущий спортсмен болгондуктан баягы ответственный мондай дүйнө чемпионаттарында тияк биякта албетте меримге көбүрөөк көңүл бурулат анткени. Жок, негизи эле мага көңүл бурулбайт да, мындай караганда агайлар менен кичине эмем теңирээк болуп калды да. Бири бирибиздин айткан сөздөрүбүздү түшүнүпчү. Анан агай жеткире албаган сөздөрдү мен кыздарга жеткирип ошол мелдештерге дайындаганга аракет кылабыз да. Жардам берет да, мен мындай айтканда Оң колунда коюп. Жакшы. Буюрса дагы ийгиликтерди күтөлү. Буюрса медалиңиз бир куржун болуп калган экен, бир сандык болуп чогулсун. Ооба, кайра эле ушул эфирден кайра дүйнө чемпионунда кайра дагы жолугуп, Ооба. Келиңиз ага эми жыйынтыктоочу сөзүңүздү айттыңыз. Айтылбай калган ой болсо кошумчалаңыз, анан каалоо тилегиңиз болсун. Эми эмне десем, ушул алыш күрөшүбүз Кудай буйруп насип этип ушу олимпиадалык оюндарга кирсин деген ниеттебиз. Эгерде ушул олимпиадалык оюндарга кирип кете турган болсок, бул деген бир гана биздин жеңиш эмес, кыргыз элинин жеңиши болот. Анткени мындай күрөштү алып кириш өзүң жакшы билет, өзүң да спортто жүргөн жигит экенсиң. Аябай кыйын, буга деген көп деген каражат, эмгек керек да. Кудай буйруса мына ошол ошонун босогосунда турабыз да. Анткени конкуренция көп. Киребиз дегендер. Өзүң билесиң, самбо 78 жыл болуптур чыкканына. 78 жылдан бери улуу орус эли киргизе албай жүрүшөт да. Биздики азыр аябай ушу кирет, алыш кирет деген жерде турабыз да. Мына болуп турат. Анткени олимпиадада бул алышка окшош күрөш жол экен. Самбо менен дзюдонун айырмасы аз эле да. Ошондуктан аларга да кыйыныраак алып кириш. Бизге кичине жеңилирээк болот алып киришчи. Ал биринчиси, экинчиси Байман Эркинбаевдин жубайы Чолпон Алыевна азыркы күндө ошол United World Wrestling'де комитет поясная борьба деген бар да, ошонун президенти болуп калган азыр. Ошол филада президент болуп аябай бизге жеңил болуп атат да, алышты ар жака типкөнгө ошол Чолпон Алыевнанын азыр эмгеги өтө чоң болуп атат. Анан уулу Адилет Байман уулу азыркы күндө ушул алыш күрөштүн эл аралык президент. Жакшы. Буюрса, мына ушул алыш күрөшү боюнча ийгиликтерди сөзсүз түрдө дагы студиябыздан жар салабыз жана бардыгыбыз тең күйөрмандык кылып Олимпиада оюндарында алыш күрөшүндөгү биздин спортчуларга жан тартып калган учур дагы алыс эместир. Ооба. Кудай буйруса айтканыңыздар Чоң келсин. рахмат. Чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Рахмат сиздерге да, чоң рахмат. Ушул бизди дагы ушинтип эстеп чакырып койгонуңуздарга, сиздердин чыгармачылык ийгиликке да, чыгармачылык жамаатка да ийгилик каалайбыз. Кыргыз элибизге тынччылык, молчулук, ушул өнүккөн мамлекеттердин арасына кирели деген Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Сиздерге да бекем ден соолук каалайбыз. Рахмат. Ал эми бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, алыш күрөшү боюнча ага машыктыруучусу Кабыл Боорбаев болду жана Азия оюндарынын чемпиону, ошондой эле дүйнөнүн бир нече жолку чемпиону Мерим Момунова эжебиз болду.